Аларды же тоок гана кылышат. Бекитип, жашырып жаткандарга айта кетчү нерсе. Унаалар бүгүнкү күндө айып короого киргизилген. Абхазия, Армения жана Орусиядан ташылган унаалар мыйзамдаштырылат. Буга жол берген жарлыкка президент Садыр Жапаров 31 декабрда кол койгон. Ага ылайык 2 ай ичинде министрлер кабинети каттоонун жол жобосун иштеп чыгат. Унааларды 3 этап менен 6 ай ичинде мыйзамдаштыруу иштери жүргүзүлөт. Мыйзамдаштыруу 3 этапта жүргүзүлөт. Документтери бар автоунааларды каттоо. Документтери жок, бирок техникалык абалы талаптарга жооп берген унааларды каттоо. Документтери жок унааларды башка максатта пайдаланууга мүмкүнчүлүк берүү. Тактап айтканда тетик катары сатуу, өлкөдөн ташып чыгуу жана башка. Мамлекеттик бажы кызматынын Жалал Абад бажысы облус аймагынан Армян Абхаз номерлүү 114 унааны аныктаган. Унаалар бүгүнкү күндө айып короого киргизилген. Бул унаалардын 87си Армян номерлүү болсо, калгандары Абхаз номерде жүрүшкөн. Жалал Абад бажысынын опер кызматкерлери менен жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөгөн кызматкерлер 3 декабрдан тарта рейд баштаган. Техникалык паспорттары текшерилип, андан соң жалпы Евразиялык экономикалык биримдиктин жалпы базасынан текшерилип, ал жактан чыкпай калганына байланыштуу бул машиналардын вин коддору убактылуу жайга коюлуп, бүгүнкү күндө топтолгон материалдарды жыйынтыктап мамлекеттик бажы кызматына өткөрүлүп берилди. Маражапов чет өлкөлүк номердеги автоунаалардын ээлери аларды катып жатпастан адистерге кайрылууга чакырды. Анткени жеке менчик ээлеринин бул маселесин эртерээк чечүүгө өбөлгө түзүлмөкчү. Буларга тиешелүү кагаздар Армян өлкөсүнө тактоо иретинде кетти да. Азыр мамлекеттик деңгээлде бул каттарды жөнөтүп алдырсак, ал физикалык жактар өздөрүнүн күчү менен алдыра албайт ал кагаздарды. Ошондуктан айта кетерим, жакшырбай эле автоунааларды алып келип, өз калоосу менен эле станцияларга койдургузуп, бизге маалыматтарын берип, автоунаа каражаттарын тастай турган эмне документтер бар болсо, баарын бизге берсе, ошого жараша биз иштин алдыга жылышына көмөктөшкөн болот эле бизге дагы. Буга чейин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдө мыйзамсыз ташылып келген Абхаз Армян номериндеги 15 миңдей унаа бар экенин айткан. Унаалардын 90%-нын документтери жок экенин, алар тетик катары өлкөгө келгенин кошумчалаган. Бир дагы ошол мыйзамсыз алып келген машина көчөлөрдө жүрбөш керек. Себеби ошол көчөлөрдө жүрүп, адамдарды ташып, такси болуп, канчалаган адамдардын өмүрүн алып атат. Канчалаган адамдардын ден соолугуна зыян келтирип атат. Инвалид болуп калып атат. Мына бүгүн МВД отчетун берди ошол жерде, мен укканда. Кыргызстанда болуп аткан авариялардын 3-төн 2си оң рулдуу машиналардан болуп атыптыр. 2015 жылдан тарта Кыргызстанга оң рулдуу унааларды алып кирүүгө тыюу салынган. Деген менен Абхазия, Армения сыяктуу мамлекеттерден мындай унааларды ташуу токтосуз уланып келген. 2024 жылы ноябрь айында парламент оң рулдуу автоунааларды такси катары айдоого тыюу салган мыйзам долбоорун карап, биринчи окууда колдогон болчу. Аклай Кырабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион.